Біздің Мальчуша Мустафаның Қырғыз Республикасы президентінің Жалауат облысына айғаны Тикебаев Тилек Қыдырмаевич сіздермен кезінде шарасы Тилек Қыдырмаевич біздің Мальчушаға қош келдіңіз. Сізге чоң рахмат, уақыт бөліп тәңірменен жолаушылар. Немесе Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары азыркы сөздү биздин Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым өкүлү Тикебаев Тилек Кыдырмаевичке берсек. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatly бүгүнкү жыйын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык бүгүн Майлоосун шаарынын тургундару менен жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү жыйынга облустук мамлекеттик органдардын, мекеме, ишканалардын жетекчилери да катышты. Аларды сиздерге таанышып өтөйүн. Сабырова Типак Жумадылова, Жалал Абад облустук соттун төрайымы. Шиналиев Турсбек Куатбекович, Азербайджан областынын прокурору. Асанов Мадрис Сапекович, Жалал Абад облустук ички иштер башкарма башчысы. Исмаилов Мухтаржан Арапович, Жалал Абад облустук ички иштер башкарманын ардагер кеңешинин төрагасы. Жанов Дулат Болотбекович, Өтеев Жалал Абад облустук башкарманын башчысынын орун басары. Шекенов Жанарбек Мадамбекович, өзгөчө кыздар Кырдал министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкарма башчысы. Таштемиров Абдулхаким Маматкулович, прокуратурага караштуу сот аткаруучунун кызматынын Жалал Абад облусу боюнча башкарма башчысы. Жайлыбаев Бакыт Канаевич, Жалал Абад облустук юстиция башкарма башчысы. Кадинов Эмиль Дайырбекович, Жалал Абад башчысынын башчысы. Жаңгазиев Бакыт Зарылбекович, мамлекеттик чек ара кызматынын Жалал Абад облусу боюнча башкарма башчысы. Талай Улуурбек, Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкарма башчысы. Амин Фазбек Касымбекович, Жалал Абад облустук архитектор курулушту контролдоо боюнча башкарма башчысы. Кадыров Дастан Максатович, Жалал Абад регионалдык шаар куруу жана архитектор башкарма башчысы. Култаев Эмис Мавзудаирович, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу транспорт каражатын айдоо жана айдоочулук куралын жабдоо боюнча Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы. Ермеков Кадырбек Миркасымович, экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы. Карабаев Орунбай Жолбосович, экономика жана коммерция министрлигинин аймактын аралык башкарманын Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы. Салиева Гүлнар Эсенбековна, Жалал Абад облустук метрология жана стандартизация борборунун директору. Ербаев Мурат Сыдыкович, энергетика министрлигине караштуу энергетикалык көзөмөл боюнча кызматтын Жалал Абад облустук регионалдык башкарма башчысы. Турдумбетов Улан, Жалал Абад электр тармактарынын ишканасы. Абдукаримов Мирлан, Кыргыз Телеком. Бердикулов Абдукалык Борунбаевич, Жалал Абад облусунун номер 6 аймактын бөлүм башчысы. Жол чыгуу департаменти. Салиев Раушан Адикулович, транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу жерде жүрүүчү жана суу транспорт жана департамент Жалал Абад аймактын башкарма жетекчиси. Булдоев Талай Анарбаевич, ичүүчү суу менен камсыздоо жана сакындуу сууларды чыгаруу өнүктүү департаменти түштүк үйгөн боюнча өкүлү. Тургунбаев Канатбек Жаныбекович, суу ресурстарын айыл чарба жана кайра иштетүү жайы министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча Жалал Абад облусу боюнча аймактын башкарма башчысы. Томаев Саялбек Рыспаевич, жаратылыш ресурстардын экология жана техникалык көзөмөл министринин Жалал Абад регионалдык башкарманын башчысы. Залимбеков Турсбек Абжапарович, экология жана техникалык көзөмөл кызматынын Жалал Абад регионалдык башкарма башчысы. Манапов Алмазбек Мамаджанович, Жалал Абад башкы суу чарбы башкарманын башчысы. Сыдыков Кайратбек Экимбаевич, Жалал Абад региондук өсүмдүктөрдү кыймылдаштыруу жана коргоо жана карантин башкарманын башчысы. Тушпаков Автандил Тургумаматович, өзгөчө Кырдал министрлигине караштуу Токой кызматынын өзгөчө баалуу токойлук боюнча регионалдык башкарманын башчысы. Бокоев Токтомон Кожоевич, Токой кызматынын токойлукту коргоо жана сактоо станциянын жетекчиси. Козуев Самирбек, Кыргыз Мамжет Долборго. Махматжунус Уулу Өмүрбек, Жалал Абад облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директору. Облустук саламаттык сактоо тармагынын координатору.
Ибраимов Роман Каныбекович, Жалал облысы боюнча кызматтын иш-аракеттик координациялоо милдети жүктөлгөн Жалал Абад район аралык оорундан алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиялык көзөмөл борборунун башкы дайыгы Самарбеков Ахмат Самарбекович, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин араштыруу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Жалал Абад аймагынын башкарма директору Төрөканов Сарымдык Мырзабекович, Жалал облусунун социалдык фонддун координатору Элгешев Шайбек Маматович, Жалал облустук билим берүү ушулдук борборунун директору Усенов Кеңеш Жумабаевич, Бекмамат Осмонов атынан Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректору Жээнбеков Максат Беккелдиевич, Иш башкармасынын Кыргыз Республикасынын иш башкармасынын караштуу архив кызматынын Жалал Абад бөлүмүнүн башкарма директору Аканов Чыңгызбек, Жалал Абад облустук дене тарбия жана спорт башкарманын башчысы Матраимов Экимбек Солтонович, ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын Жалал Абад облусу боюнча бөлүмүнүн башкарма башчысы Жолдошев Равшан Ашариевич, мамлекеттик ипотекалык компаниянын ачык акционерлик коомунун Жалал Абад облусу боюнча аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Маматов Курманбек Кошматович, Жалал Абад облустук өнүктүү фонд өкүлү Гурмат Усманкожоğlu, мамлекеттик камсыздандыруу уюму Сапарбаев Нурбек Орус-Кыргыз өнүктүү фонду Ерматов Акбар Аникович, Юстиция министринин араштыруу юридикалык жардам кызматынын Жалал Абад облусу боюнча бөлүм башчысы Егенбердиев Алмазбек Алимбекович, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин араштыруу эмгек мыйзамдын контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматына түштүк бөлүм боюнча башкы урматтуу жыйынтыкташтар, өзүбүздүн маалыматтарды берди. Таймга келип, баардык маселелерди көрүп, шартарма болгон жетекчилерди келип, шартар көтөрүлгөн маселелерди чечип келип атабыз. Ошол себептен облустук жетекчилердин алдына келип, кандай болсун, ошол чечип Демек, жолдордон келгенде, ошол 100 миллион сомдун ичинде шаардын инфраструктурасын объектилерди жана муниципалдык ишканалардын материалдык техникалык базасын чыңдоого каралган 2023 жылы ички жолдорду асфальттоого 4,3 чакырымга 40 миллионго асфальт төшөө иштери болгон. Жөө адамдар жүрүүчү тротуарларга 16 миллион акча каражат бөлүнгөн. Биздин борбордук паркты реконструкциялоо, анан көчөдөгү кичинекей балдар ойночу аянтчага 34,6 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Толук кабыл ичинде турабыз. Анан биздин муниципалдык майлуу тазалык ишканасына автосанасы болгонго 4,8 бөлүнгөн акча каражат. Муниципалдык тазалык мекеме ишканасына таштанды чыгаруучу контейнер алынган 1 миллион 900 миң сомго. Автоунаа жолдордун жүргүнчү түтүкчүлөр сатып алуу 1 миллион 800 миң сом акча каражат бөлүнгөн. Жалпысы 100 миллион акча каражат. Быйылкы жылга биз 70 миллион турукташтыруу фондусуна, президенттин фондусуна биз кайрылуу жөнөттүк. Буюрса Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Кожоевдун колдоосу акча каражаты бөлүнүп калганса, буюрса биз ушул социалдык объектилер, биздин инфраструктурага да акча каражатын бөлүп атабыз. Бул биздин жалпы дарыгерлер борборлорунун роддом менен хирургия бөлүмүнө чыгуучу лифт куруу. Лифт жок, тез жардам мүмкүнчүлүгү келгенде ошол бир оору адамдарды жеткирип срочный операция кылганга лифт жок, ошол лифти киргиздик быйыл. Анан жол капсыздоо боюнча деп 2 миллион акча каражатын киргизип атабыз. Бул светофор жок шаардын ичинде. Ушу светофорго деп эме кылып атабыз. Анан коопсуздук шаар боюнча 1 миллион сом акча каражатын карадык. Бул камераларды орнотууга деп. Анан биздин шаардын ичинде 3 километр жолду асфальттоого деп 37 миллион бөлдүк. Мына бизге атайын бир кичинекей шаарыбызга
экскаватор керек болот, ошону киргизип атабыз. Биз техникаларды алууга. Андан тышкары ушул биздин шаардык мэрия менен шаардык кеңештин аппаратына материалдык техникалык базасын чыңдоого, орг техникаларды алууга ушу акча каражатын карадык 1,5 миллион. Компьютерлордун баары эски, мындай специалисттердин иштөөсүнө шарт жок. Ошондуктан биз туура көрдүк ушуну киргизгенге. Анан Көкташ айылына сквер курууга деп 7 миллион карап атабыз. Анан бизде ушу ички тышкы каттамдарды жүргүзүү боюнча биздин Союз абагында салынган автовокзал аябай состояниясы өтө начар, токтоп калган. Ошону толугу менен реконструкциялоого деп 7 миллион акча каражатын киргизип атабыз. Биздин ушу инфраструктураны жакшыртууга деп. Андан тышкары ушу биздин социалдык объектилер боюнча Улукка бала бакчасынын ушу биздин капиталдык курулуш несине киргизип атабыз. Укуска Сарабедеги 3-чү бала бакча толук ремонттон өтүп баратат буюрса. Анан биринчи орто мектепти, экинчи орто мектепти киргиздик. Анан биздин больницадан хирургия бөлүмүнүн толук төрөтүү менен хирургия бөлүмүн толук капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча деп ушундай киргиздик. Жалпысы 200 миллионго киргизип атабыз акчасын. Тилекдомович бизде ушундай буюрса жакшы пландарыбыз бар. Сиздин колдооңуз менен дагы жакшы ийгиликтерге жетебиз деген оюбуз бар. Сизге чоң рахмат, биздин маалымат бербеким. Рахмат, Алмаз Белгиевич. Демек, биздики буга чейин качадан бүтүп нече чогулуштар бараттан келе атабыз. Мына чогулуштарга келеттен аяктан көп маселени бараттан ошол элдерден суроо берип аткан мектеп, бала бакча, жол, таза суу, жанагындай деги жер участкалар чек. Ошол өйдө боюнча айтылып жатат негизинен. Ошол боюнча мен кыскача маалымат бере кетейин. Биздин осы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич биздин баарыбызды чакырып туруп жылдын башында, мурунку жылдын аягында айтты эле. Бул далгастрой болуп аткан мектептер, далгастрой болуп аткан садиктерди ошол баарын бүтүрүп алып, ошол жакта маселени баарын жаап, мурунку канча жылдан бери салынып келаткан ошол финансовый токтоп калган жана ошол баарын бүтүрүп алып, 2027 жылдан баштап кайра ошол бала бакча, мектептерди жандандырабыз дейм. Ошол себептен азыр буюрса каяктан мектеп деп айтылган боюнча, бала бакча деп айтылган боюнча ошол баарын суроом баарын түшсө, ошонун аркасында сразу комиссия жүрүп, ошо комиссиянын негизинде жүргүзүп атабыз. Себеп дегенде ар бир мектеп сала турганга, саны менен бала бакча сала турганга ар бир нерсеге жанагындай мыйзам чегинде санкт деп коет, санитарный правила норма. Ошонун алкагында негизи мектеп менен садикте салыш керек. Анан ушул канча бала, бир бала канча аралыкта жөө басса болот. Ошол жана канча комуш, канча элдин жанында ошол маселенин жанында мектеп болуш керек, жана садик болуш керек деген нормалар бар. Ошого ылайык комиссия жөнөтүп атабыз. Комиссия жөнөтүп, ошо комиссия баардыгын ошо чогулуштун баардыгын бүткөндөн кийин ошо жылдыктап, жанагындай кайсы жерлерде аябай талап кылып аткан жерлер болсо, ошолорду биринчиден бүтүрүп, ошо регламенттарын жүргүзөбүз. Ошондой эле таза суу боюнча маселени айта кетсек, бизде Жалал Абадта 467 мектептен таза суу боюнча бар, айылдарыбыз бар. Ошонун ичинен 202 айылда таза суу боюнча маселе. Азыр болсо 36 айылда иштер жүрүп атат ошо таза суу боюнча. Анан белги 78 айылда исламский банк развития департаментин посылкалары даярдалып, ошонун иш жүрүп атат. Анан жана 136 айылда жана шаардын ичинде ошол жактан жана эмеси республиканский бюджеттин негизинде ошо иштер жүрүп атат. Жолдор боюнча айта кетсек, жана азыр өзүбүздүн мэрия маалымдады, кандай бир асфальттар салынып атканын. Ошол болсо бизге өзү урматтуу президентибиз айткан, ар бир айылдын ичинде, ар бир шаардын ичинде асфальт болот. Анан өзүбүздүн илгидей канча жылдан бери асфальттар салынбай, салынса да аспаса азыр аралыкта салынчу чакырымдар. Мына 4 жылда 2-3 акыркы жылдары аябай көп асфальттар салынып, бүгүнкү таңда салыштырганда 30 жылдан салыштырганда
Olsun janagıday özüstürkü birlik organlarıyla sebebi bazı sonuçta işlerin konusu bu sabah katılımından keyin shu sizlarga achamiz bilan cho'g'ib janagıday shu respublikatsiya byudjetida qo'shmoqchilar to'xtovli suv saqlash bo'lsin 1200 megavatdan hozir o'sha 40 tam qo'shilib har bir janagıday agregatga 40 megavatdan qo'shilib 240 megavat qo'shildi. Hozir 140 megavat bo'ladi. Shunday komponent bo'yicha ishlab yuruvlar. Janagıday dengislikning nazar quvvatlardan qanday talab bo'lsa shu narsani chiqarib Şunda da her bir fikriye bir sonunda kalkıyorlar, bir sonunda tanıyalım, bu akşamda konuştuklarken, da bizim her bir sözümüz başlarız var. Aile birliğinin günde 5 yıllık sattı resim, cumhurbaşkanı şeklinde toplam. Şunda bir sevgi nasıl 5 yıllık geldi. Şunda arasınız mı bizde şu 5 sonunda oldu. 5 sonunda hazır akça olanın mamleketke genelde şu 5 sonunda çıkıyor ve çok yaxşı akça çıkıyor. Şunun negizinde Jana asfaltlar da көбірек салым ашылды. Ошол себептен болсо таза суу ичерде 30-40 жылдан бери келаткан трубалар сындардан чирип калган болчу. Ошонун баардыгын алмаштырыш үчүн акча керек экен. Ошол себептен болсо акчанын баардыгын чогулган акчаны туура багытта туура пайдаланса, ошондон алмаштырып, жанагындай саркылдуу суулар боюнча, таза суу боюнча буяктан да болсо иштелген жүрөт деп ойлошумун. Анан 30 жылдар өзүбүздүн белгилүү болгондой эле Кыргызстандын 94%-дан ашык тоголуу аймак. Анан биздин ошо түз жерибиздин багытында биз бас алганга, үй салганга, жана промышлық электр салганга жанталашабыз. Анын багытын салып алсак, эртең эгинди, жашылча жемиштин баарын аяга айлайбыз. Эртең эмне жейбиз деген суроолор тууралуу. Ошол себептен биздин урматтуу президентибиз ГИК боюнча ар бир жаранын үйү болот деп. Конституция жазылған білесіне, ар бір жаранға ушундай чек бериш керек. Азыр ошол чек берилгенде биздин өзүбүздүн жанагы түз жебейс багытын аз болгондуктан президентибиз ушуну айтты, ГИК программасында ар бир жаран ушу үйлүү жайлуу болот деп. Азыр өзүбүздү көрүп аткандай эле ГИК боюнча жакшы иштеп жүрүп атат. Ушу биринчи ушу мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилиги машалла кызыктуу болсун деп биринчи очередностьно мамлекеттик кызматтыктарга берилген 25 жылда 4%. Азыр мамлекеттик кызмат багытында ушу үйрүү жайлар башталган, иштеген кызыктар болуп баштады. Экинчи этаптан болсо жанагы сыртта жүргөн мигранттарыбызга ушу тарихи эмнеге чыгат, ушу үйрүү жайлар болуп чыгат. Аларга ошо шарттар темскөйдөн 15 жыл мөөнөткө деп 8%. Алар да алышып, аябай жакшы болуп атат. 8% деген 15 жылда алайын инфляцияны жок кыла салат, бекер болуп калат. Азыр ошо мугалим, жанагындай докторлорго ушундай этап менен азыр жетип алат. Буюрса азыр болсо буга чейин канча 429 доктор жеткичилер эмес да. Азыр еңбек баянасынан артынан көтөрүп баштагандан кийин азыр уже докторлор санатының жетиши болуп, докторлор ушу кызыктар болуп калышты. Ар бир региондо иштегенде ошол жакта өзүнүн жайы баскан регион азыр ушу маселелердин чечилип атат. Ошондой эле мугалимдер боюнча мұғалімдер бойынша көп губернатор деп оқушылардың арасынан өткізіліп жеке өзінің деңгейінде аяқтан болса 1 миллион 50 мың сом фонд түзіп оқушылардың арасынан аябай жақсы тәсілді бағдарламалардан қарап шықтық. Азыр болса келатқан Маңғыстауда көп колледждер бар екен, жаңағыдай средне специальный колледждер бар екен, колледж жаңағыдай лицейлер бар екен. Азыр мен ошаққа отырып ой байлап көрсетем. Алланы аяқта. Алланы. Ошондан азыр ойлоп атамын, ошо көп губернатор сизге жана профучилище, лицей ошондо уюштурсак болчу экен. Ошондо балдар кызыктырсак болчу экен. Азыр майлы сүйлөп берген ошо карап атам. Немеден көтөрө берген средний специалист, азыр буюрса чогуштан келген кеңешчи. Ошондо сиздерге филиалдар болгон экен. Ошону бир жагынан багыттан болсо, мен сатылуучулар экен, высшее образование ошо басылган сатылуучулар экен. Мына бияктан болсо жана медицинский колледж бар экен, медицинский колледж. Жок, ошо медицинский колледж бар экен. Мына ошо жактан болсо 65 жыл болду. Ушу колледж, медицинский колледж деп аткан. Мына ошо Кыргызстандын туура багытта ошо патология медицина болуп калат. Ошону сиз эмне аштык деп
Или orada bir kere 100 bin zaten sojatlardan ama 100 alıp şey bazı tanımış basılmış şey. Şu an mesela nasıl? Şunda istimaldan yüz bin kadar böyle sojatlar boyunca bu çalışmalardan bir şey. Ciddi жетекші ошо биринчи жетекчи якын участокелер чоңуштурман өткөзүп кандай жеңилдик шарттарга кандай шартын алса болот деп ошо гид боюнча силерге жакшы түшүндүрүштү жүргүзүш керек. Себептери мен жана жогоруда айтып кеттим. Биздики болсо тиги Жалал Абад облусу ушу Кудай таан ушунчалык кооз жер бериптир негизи. Мына бизде болсо мына Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол салынып, ошондо эле эл аралык аэропорт салынып, адам ушунун баарын иштеп кетсе биздин ушул жакта туруп үйдө жатып эле жана 4-5 соттук жерлерде деп ошо квартираларда жашап иштеп көп акча тапсак Майнус боюнча менин буякта маалыматым жакшы негизи буякта ошо бир шамдан деп тыжылып иштеп алтын жумайда жакшы деп жатабыз. Буякта болсо жанагындай главный таксан адилдүү болуп менен буякта жакшы молодежный центр маркетинг саткан деп алгандар. Бул жана музейди ачатканда буякта жакшы салынып баштайм ошо Нобель ачып. Ошо боюнча ЮНЕСКО дирекциясы туристтик ошол жактан ойлоштуруп жана официанттарды 72 саат курс ачканбыз. Муну ошо болуп официанттар боюнча тамак аштырабыз бияктан даамдоо жана жатакана боюнча ушул маселе боюнча Жалал Абадтын жана мамлекеттик университеттин калканында 31 адистик ачтык. Ошонун ичинде жанагындай услуга боюнча бар, туризм боюнча бар, жанагындай официанттар боюнча бар. Ошол себептен биз баардыгын жана келаткан туристтерибиздин мантан ушундай качественный обслуживание кылып туруп, ошолордун баардыгынын акчасын бөлүп жайнап жана алышыбыз керек. Анан ушундай иштималдын жүрүштү негизи. Анан азыр болсо суроо жооп көтөрүп, суроо жооптун ошо регламентин тактап алалык. Ар бир ошо 2 мүнөт убакыт беребиз. 2 мүнөт убакыттын ичинде жанагындай кандай маселе экенин ошо кыска нуска айтсаңар, мектеп болсо мектеп болсо түшүп калгандан кийин биз комментарий кылбайлы, кандай болот деп. Мектеп деп жазып алабыз, садик деп жазып алабыз. Кандай болбосун көйгөйлөр бар, ошо комментарий кылбайлы экен. Ошо келгенден кийин радио калпайы бар, ошо маселе чечилет деп көрөбүз. Ошол себептен маселе бардыгын маселени угуп алып туруп, ошондон жообун сразу берип туруп, ошондой кылып туруп, өсүлүктүн ичинде жетишет экенбиз. Анан ошондо микрофонго чыкканда кыска нуска өзүңөр суроолор бири-биринин сөзүңөрдү бөлбөй. Анан суроо берип бүткөндөн кийин мына суроону улам кайталабай, бирөө суроо сораган кайра укпай туруп кайра кайталап, кайра убакыттан жооп берип жүрбөй, ошол жактан бири-бирибиздин сөздөрүбүзгө жана суроолорубузга көп коюп алып, ошо баарыбыздын жакка чоңолуп таныс ошо маселе чечилип деп атабыз да. Бана жактан жаш отургулар дагы, жанагындай мекеме жетекчилери дагы. Ошол себептен болсо ошо чогулушубузду баштайлы, ошо суроо жооп көтөрүлгөн. Залда 2 микрофон бар. Ошо биринчи микрофон көтөрүлгөн. Mikrofon Mikrofon jakşı koyalım. Ben çalmak koyuyorum. Geç kalanlar. Alimentke versin. Alimentke 2023 kançadan çıkar koyuyorum. Her bir olanlar. Oşo kadarlar. Ben kolum değmişim. Destikal öz olanlar. Büyüm zamanlılarının tanınan üçüncü ulaşmış malda tehdidi. Az 4 aydan beri Kıvaçlar'da yaşayalım. Öz mallarından bakan en çıkıntı bir koydum. 8 yaşında. Büyüme postluğuna ortalığı koyuyorum. Alanında bir koydum. Şöyle büyük daha bir koydum. Az ben 5 balaların Kıvaçlar'da yaşayalım. Yoğun çambalarım. Şu mamette kalan aperese gerek olur. Aparatlarla şüpheli de gözüne bakarım. Ben gece sizlerle sırttan ayrıldım benim mikrofon çekeceğim. Şurada gece incelik gelmek istedim. Siz bir alimentli esas kısmında dostlar var. Öte altın falan, şu beni içlerinde o kadar hal boyunda da sırf çok başarılarım beni koştu. Bu yolun eşnese çok gitti. Her marımdan kadar koşmam bana. Aliment olsa canını verdi. Aylıktın bayanasından. Kaç aylıktan olsa, şunun sosyal bir davranışını
Балдарга акча жашаш керек деп ага өзүнчө процентин берип берет. Балдарыбыз кыскан берип берет. Анан эстелөөбүз кесилбесе, средний зарплата алып бермеш. Азыр эмеске соттун төрайымы көрөсүңүр. Санастарга, ошондо жөнүндө катышуучулары, алимент кесүү боюнча эрежелери, иштеген жери жок болсо, эч жерде иштемесе, айлыктын орто майнасы, орто айлыкты кесет да, майнаш шары боюнча орто айлык канча болсо, ошо 5 балага бир эле кесилет, айлыктын жарымы. Мисалы бuyakta 22 миң сом болсо, орто айлык 5 балага же 3төн көп болсо, 11 миң сом жарымы кесилет. İştegen jeri barбы жолдошуңуз? İştegen jeri жок, биз чарбачылык кылып Каракөлгө жайлоого чыгабыз. 7 айда бир экөйдөн 800-900 алып келебиз да 7 айдын ичинде. Звук начар болуп эчтеке түшүнбөй атам да. Жайлоого малга элесине. Ошо 7 айдын ичинде 700-750 миң акча алып келебиз 7 айдын ичинде. Мал койгон акчасы үчүн. Бөлөк микрофонду алып айтыңызчы, жакшы болбой атат. 7 айдын ичинде биз 7 айдын ичинде 750 миң 800 миң акча табабыз. Жайлоого чыгабыз балдар менен. Анан не үчүн алименттин 2.200 айрат кече бир балага батчатаны 2 миң ал берген бир балага алиментти 2.200 чыгып ошондо. Эгер окуштарда да микрофон жетмесе, ушул жерге чейин келдик. İyi soru. Hocam. Allah geliyor da Zumbuyorluğunda Manisa şehri kurulumu, pensiyelerden ben oşu Manisa'da olan en bölümü mesele bu 29 May'da ben oğlunun bedirimi İzabekova деген врачка келип, 2 күн үйдө жаткызылган жокмун. Өтө оор абалда баланын температурасы 38-ге чейин чыгып атты, дем алыш өтө кыйын болду. Ал только мен менен гана урушканын билбейм, мен түшүнбөй койдум. Мен айттым, мен менен урушпаңыз, мен сизден жардам сурап келдим. Менин небереме азыркы учурда өтө жардам керек деп. Өтө катуу, өзүн өтө жаман неадекватын тутуп катуу урушуп карабады да, мен 2 күн үчүн жүрдүм, бирок азыркы кезде небереmin акыбалы жакшы. Бул аялдын, бул врачтын үстүнө өтө көп жомандык түшкөн, врачка чейин жазып, барган менен эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Себеби ордуна адам жок, биз эч нерсе кыла албайбыз деген жооп менен бизди токтотуп беришкен. Бул деген эч нерсе эмес, бул просто иштем деген адамга, элдин маселесин чечем деген адамга бир неадекватный врачты алып туруп, ордуна жакшы врач алып келип койсо болот. Бул аралык маселе эмес, эл аралык маселе эмес. Ал врачты бул жерде только эле ошо айла жоктун акырына турушат, мындай айтканда. Бизге мындай врачтын кереги жок. Колдон келсе жакшы врачты алып келип коюп берсеңер. Ал врачтардын баары кетип калып атат деген нерсе менен түшүнүшөт. Себеби чыгып кетип калган акыбалы. 2 мүнөттөрдө devam. Olmasın derdi. Domatlar aytат. Саламатсыздарбы? Батыр Байсу. Кандай негизи качество оказываемых услуг кандай болушу керек? Кандай болушу керек? Мустафа Бекович, саламатсыздарбы? Бул боюнча бизде кабарыбыз бар. Ортодо баягы бейтаптардын менен тиги врачтын ортосунда пикирге жетишсиздер болуп, ошонун негизинен чыгып бирок чын-чынына келгенде врачтардын обязанности бул түздөн-түз келген бейтапка болгон жардамды көрсөтүү. Ошол эле учурда сылык сыпа мамиле. Нурбек, мына бир күн чогуштура келгенде, кимдин ошол врачтарыбыз кайрыласыз болушкан. Не себептен ошол врачтарды кайрыласыз?
Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bir jalan Mesleğe koymuş, doktora geldiğinde, eşe toplantı geldiğinde, oğlum şimdi veterinerlerin değil sonuçta başına yapıldı. Aslında sonuçta bakıyorsun, kaynakların anlamı yokması. Oğlum geldiğinde işte kayda cüzü tutması. Ama bırak canı iyi gelir ayda. Кыргызбаев келечектер убагында кеткен ошол мурунку жетекчиси болгон. Бирок андан бери азыр оор эмес иштеп жатат ал жердечи. Ошол подвалдар бүт ремонттолуп, канализациялар бүт ремонттолуп, алар ошончо бир эки имаратты толук капиталдык ремонттор өткөрүштү. Анан кээ бир учурларда ушул биздин кызматкерлердин айынан ушундай болуп калды. Бирок үстөбү ошол чечимде окуган жұмыс күлөдө. Кандай сылып мамиле кылыш керектигин сен алып кандай нәрсе айкманан өтүп айтып атасың. Ошолор мантын өзүнүн көзүнө калышыбыз керек. Кандай сыйлык менен кылып атабыз. Мына азыр биз ар бир госорган ичинде ар бир бүгүнкү ошо катышууларга айта кетейин, ар бир госорган ичинде QR код бар. Эшиктин алдында. Ошол жерде бүт бармактан ой пикириңерди жазсаңар болот. Мына баланчанчы кызматкер мында орой кылды. Баланчанчыма менин жумушума келсе, мен жөнүндө айтсаңар да болот да, айтканчы. Бүт баарыбыз ачыкпыз. Ошол себептен баары соношубуз керек да. А сиз болсо ошо QR кодтун жасаңыз да жазам. Жасалган бүт иштердерин Ошол анализ жасап коюп бажырда формально кылбай, именно ошону алып туруп билетсиз жүрүш керек. Мына сиздин смертность боюнча жана базар сөзүңүз боюнча. Мына иштебей жүрүп атабыз. Бүт жанагы немелерди баарын опрос кылып атат. 500 кишини опрос кылып ошо өзүн чалдырып управление базарда. Анан тиги жана ошо өлүп калган аяктардын бала сөнүп калгандар ошолорду чалдырып, потом врачтарга кайра аппараттын связин. Азыр ошо методикасы мен сиз атам, сиз билишиңиз. А эмнеге сиз ушуну жазбайсыз? Жакырмач уруксат этсеңиз, бүгүнкү күндө азыр 10 киши Мизрафтанда чакырдык, Оштондагы кишилер деп атат, биздин өзүбүздүн специалисттер кошулуп, балдардын өлүмү боюнча азыр полностью анализ жүргүзүп, эмне иш аракеттерди жасайбыз, буюрса жакын күндөрү сиздин өзүңүзгө да барып келет. Хорошо, кийинки суроо өтөп. Ben bizimle bağlanmadı. Arkadaşlar şarkısını gelişe çoğu yapılır 800 lira. İş olsun şu sonuna kadar yapılır. Hani kendine sağ olmadı arkadaşlar da çarpı gelir alır. Şarkı oldu şarkı da arkadaşlar çarpı gelir alır. Hani alacak bizi uzak bulup uçlardan ayrılır. Uçlardan ayrılır ama gelişe bir de olsun bizi kanavaysına da kanar. İkincisi ayrılır bank görüldü. Merkezde olan barınakta şu Azya Pratik'in mağazalarının önündü. Varsa mesela emeleri, sen milyon kaça mamluk olsa o şoklarda bizi verir. Eğer daha 500 milyon mamluk olsa alevliler bizi dar. Şunu da bana tehlikeli versek bize. Bizde de uçaklarda Rahman cevap karayıp, bu uçaklarda yapıp ceri cesaretti. Hazır maşını cürümüz perişkenlerine lokalindeki maşını toplatıp koyuştu da bizde çoğunları öyle okuyun, kımbat geliyor, şu maşını cürümüzü persek. Oldu mu sorusu? Daha var soru. Bu canım cerim atası ötüp ketken balları turalı jönündü. Mektep forma verilir, bir yılda bir ana balasına verilir, 3-4 yıldan beri başı mektep giyip forma canlar verilmek. Yalnız bu yeni ilk birime 8 dolar verirsen olduğunda 3 balası mektep okucusu. Bir kızı stüdyen. Şu gün böyle kaysa cerge varsa dediler. Rahmancan'a varsa, Rahmancan karavay, Koçkart'a gelsin, Koçkart'a karavay, bizge karavay sınırdı. O çok boyunca daha olurdu. Okucu ayetini ayettiniz öyle. O çok gibi kaybetsak olur. Çok okucu ayetini.
Мындай жана неме боюнча айта кетелик, ветеринар боюнча. Бул ветеринарлардын болсо, мен билишимче жана немеси да, булардын дары дармеги бекер берет. Анан просто баганда вет врачтар, булар болсо жана өзүнүн эмге акысын алышат да, жактан өзүбүз антимонополия бекилген өзүнүн суммасы бар. Анан бияктан ким ветеринар каяка экен? Бул жана жолу килени ким төлөйт? Жол. Ветеринар башкармалыгынан отуруш үчүн булар келишим негизинде иш алып барышат, аларга жөкөлүк болсун. Саламатсыздарбы, жыйын катышуучулар, телекадрлар. Биздин жеке ветврачтар ошол биз менен келишим негизинде түзөт биринчиден. Экинчиден ошо айыл кеңештен бекитип берген багымдын негизинде эмдөө иштери жүргүзүлөт. Анан Саламатсыздарбы, коноктор, жана урматтуу губернатор Тилек Кырмаев, кош келиңиздер биздин Байлыктуу шаарына. Мен Нуралиев Абдулкадыровдун дарбиши, 4-курултайдын делегаты, жана ынтымак жамааттын төрагасы. Мага 2-3-4 минут убакыт берсеңиз. Биринчи, ажоолуктарда койгон маселеге 2 мүнөттүн ичинде жана көрдүңүзбү, сиздин астыңызда Müspede geçip turasiz. Ажоолуктарда койгон маселе 2040 жылга чейин суу топтоо маселесин ажоолук койгон. Ошол үчүн биздин өңгөлөрүбүз азайып кеткенин алдында бизди оксалар өзүнө суу сактап куруу максатын койгонбуз. Ушуну сиз көзөмөлгө алып берсеңиз, ошол жерде суу сактап койсок 2040 жылы биз суу менен каршы болуп, таза суу менен пайда болот. Ошондой эле маселе дагы еш тартып болот, мал эгеси дагы. Экинчи маселе, өткөн курултайда мен выступать эткенде президентибиз биздин шаарыбызга 100 миллион акча бөлүп берем деген болду. Канча? 100 миллион. Ошол 100 миллиондун ичинде биз экиде школ автобус сатып балдарыбызга дегенбиз. Эмне сарбетип токтоштон балдарыбыз шаарга келип окушат. Автобустарга маршруттарды чыгарса, балдарыбызды түшүрүп таштайт, акчасын төлөбөйт. Ушуга экиде маршрутка жескону автобус өзүбүздүн каражатыбыздан сатып алып берсек. каршы үчүнчү маселе көрөсүз. Üçüncü mesele, toktostarda adamların sağını biz gördük, yok yeri biz gördük emez. Eğer de yeri daha biz gördük olursa, neften kötüden akı karacak, bizim aynı şu sağına davut götür dedi. O son davutu bizim sağımıza düştü, aynı şu ölümümüzü. Dördüncü mesele, bizim sağımızın doğumlu yargıda praktikatörü var oldu. Azıcık momente eklesin korkunçluğunda koptup koydu. Ошол практикатörü биздин оксалар өлүмүнө куруп берсеңиз, жакындасы дагыларды эсалат, башка малда өзү шаарыбыздын тургундар эсалат эле. Рахмат. Дагы бир маселе калды. 1 минут убакыт бериңиз. Кош болду. Өзүмдүн маселемди айтып кетсем, мен ушу 45 жылдан бери апозок иштеп келем. Делегаттар өз маселесин айтып берет экен. 1 минут. Айтыңыз. Аягымда көздөн ооруп чам болуп калдым да, аягым Гематиязда, коляскада birinci bulutana invalid toprağız. Мен операция кылганда 1 миллион акча кетти, менин үйүмдү сатып, үйсүз калдым. Азыр көрүнгөн жерде ажоолукка, сизге биздин өзүбүздүн элибизге кайрып кетип атабыз. Бузулган, эшиги жок, колу жок, квартираны сатып берсеңиз, өздөрүңүз өзү ремонт болот эле. Ушуга караштырып койсоңуз. Рахмат. Жана суу сактагыч боюнча мына жакшы маселе көтөрдүңүз. Суу сактагыч боюнча. Биздин урматтуу президентибиз болсо мына азыр Генеральный прокуратуранын алкагында экологический прокуратура деп ачылды. Азыр болсо мына север юг менен болду, жакында ачылды. Буюрса мына ошол болсо, ошо жанагындай суу сактагыч боюнча кандай мыйзамдар менен алып баш керек экен деп, мына аябай жакшы иш буюрса кете баштады да. Азыр болсо биз болсо баардыгы 7 марттан суу сактагыч боюнча БСР, БДР жанагындай ГЭС боюнча ошол марта боюнча иштиматтан берип атабыз проект мантын. Азыр ошону болсо экологический прокуратура карайт дагы. Ошо биз болсо азыр немеде бизге Кудай талапчынча коосту 7 марта бериптир, суунун башына бериптир негизи. Ошол себептен баягы биз болсо сууну ордогон зарылоор деген кыргыз макал бар. Мына биз болсо суунун башында турабыз. Бизден өтүп барып Наманган ошо биздин суубуз менен гүл фестивалын өткөзүп атат. Аяктан ошо 1 миллион түп эгиштери 4,5 миллион турист келип атат. Азыр болсо быйыл андан да көп эгип атышат да гүлдү үчүн.
Буюрса бизде ошо суу сактагычтын баарын салып туруп бизде ошондой эмгектенсек, буюрса бул иш башталды да. Жана мал эгес боюнча азыр болсо бияктан силеткен суулардын дебити да ошо жакшы. Азыр ошо 24 мегаватт боюнча азыр өткөндө баягы инвест соглашение кол коюлуп, ошо ГЭС боюнча азыр иш башталып турат. 26 мегаватт болуш керек. Жанагындай жер маселеси боюнча дейт. Жер маселеси боюнча бул болсо эми өзүңүздөр баягы өзүңүздүн араңардан депутаттын баардыгын шайлагасыңар. Негизи эле мен көп эле жерде айтам да, мамлекет мага эмне кылды, эми мамлекетке эмне кылышыбыз керек деп. Ана жогорку кеңешке биз өзүбүздүн жана милдетибизди аткарбайбыз да. Анан талап койгон кыйынбыз да. Ана жогорку кеңешке шайлоого барып катышкыла, өзүңөр болсо каалаган депутаттарды, каалаган талапкерлерди шайлagыла атса, биз ошол жакта барып 36,6% катышып атабыз. Өзүбүз шайлоого тыгылдыктуу барбайбыз, аны талап коебуз. Ошондой эле мына силер өзүңөр жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлап албасаңар эле, ошо жергиликтүү депутаттар АТРге баардыгына кол коюп беришкен. АТР баардыгы мыйзам менен бекитилген. Мыйзамдан уже башка жол жок. Ошол жактан берип аткан АТРге кол коюп берип аткан спикерлер жана депутаттарга баардыгы бирге болуп ошол жактан сүйлөшүп кеңешип алып, мына силер шайлаган депутаттар баардыгын ошол жактан тактап чыгып кол коюшкан. Азыр болсо ошо АТРдин кануну уже бүтүп башка иш жок. АТР менен болот мыйзам. Жана профилактика боюнча, профилактория боюнча деп атасыз, жакшы түшүнүшкөн, мен ошо мендеги тапсырма берейин. Ошол жакта карап чыккан, себебинде бул майлуусун болсо мен берип көрүп жактан, майлуусун мен ушуну көрүп алайын экен. Вот мен ошол жактан бир ай өзүнчө мечта кылып жүрөм, биз ошо мечтаны тилек ашып алып атам. Тек негизи эле бул немеден как бы европейский город в области деп атат экен да. Билсең мына ичинде Европада жүргөндөй болот экенсиң да, мына ушун баардыгын кылып жүрсөң ушундай европейский колорит да, немецтер немесинде болуп жакшы экен да. Ошол себептен жакын өткөн жумада келмек элем, неме менен посол Германия менен ошол жактан келип жактан жакшы жүрүштарды көрүп, айтып жана жогоруда айтып кеттим, Буранын немесинде музейинде дагы жакшы салынган башкармыз негизи элечи. Буюрса ошондой жана профилактиканы келгенден кийин бияка туристтерге жана окуу, кафе, ресторан жана гостиница баардыгын салымыбызды кошуш керек да. Анан ошол профилактикасын киргизип мага ошо жана сунушубуз беребиз, музей боюнча профилактика боюнча. Ошондо мен карап чыгайын, анан жана гемодиализ боюнча деп айтып атасыз, үй шарты боюнча депчи. Эми азыр айтпайсызбы, үй чек алсаңыз деле ошол жерге бир акча каражат сарптайсыз, үй салыш керек. Ошол себептен жана гифтин кызматкерлигин өзүңүзгө жакшы чогулуштун баардыгын өнүштүрүп келет, кандай шартта алса болот деп чыгып. Сиздердей болгон бөлгөлөрдүн баардыгын биз жазып атабыз. Ошондо болсо бизге беребиз. Бергенде мына ушундай кичине дагы ушундай үйгө муктаж экенин аңдатсак, биз ошо президент шартын карап чечим кабыл алып. Анда эмесе кийинки суроо көтөрүп. Азыр боюнча айтпадыңызбы, кетип турасыз. Кайсы боюнча? Алдагы школьный автобус алышыбыз керек. Школьный автобус боюнча школьный автобус боюнча аны карап чыгып, жанагындай бияктан кандай сунуш кем алабыз, негизи может лизингден алабыз деген себеп дегенде бекер алып койсок, бекердин тузу татыбайт дейт да, негизи бекер алып койгон техника такыр каралбайт экен да. Ошол себептен баягы мусоровоз кандай техника барын алып алсам, мен ошол баарын колдон бермей туруп, жанагындай өзүмдүн фондуман кредит кылып берип атам, ошол аябай актап атат да. Азыр мен ошону бери жана сунушун берсин мага. Жанагындай кандай микроавтобустар менен ташып берип, буюрса балдарга тапшырып бергенге, камсыздап бергенибизди аябыз, жана шартын карап чыгайын. Хорошо? Андай кийинки микрофон көтөрүп. Представители госслужбы, меня зовут Гузара Арбаева, я являюсь одной из активистов города. У меня стоит острый глобальный вопрос по поводу негласного наместника. В нашем городе исчезнет уже больше 15 лет, и, соответственно, мы уже большее население города уже от этого устало. Речь идет о Мамикове таланте, который, будучи за 15 лет и его президента, и депутатом, и советником, 15 лет он уже 3 раза был избран депутатом, ничего для нашего города категорически не сделал, кроме как давления, запугивание людей, граждан, угрозы социализма и так далее. Факты здесь подтверждения такое, что у нас постоянно, беспричинно убирают людей с должностей. В данный момент и начальник
строя либо водоканала незаслуженно их убрали угрозами прокуратуры и давлением. И сейчас вопрос стоит уже о начальнике теплосети и так далее. Это происходит систематически. Весь наш город заполонили вот на всех должностях, на всех руководствующих должностях только мамытовцы и тымаковцы. В принципе, у меня еще один стоит вопрос. Человек с уголовным прошлым за разбой может занимать пост? Я понимаю, что я за 2 минуты не уложусь. У нас здесь от активистов и от жителей города есть все факты. Я бы хотела их лично передать вам в руки, чтобы вы их осмотрели. И мы бы хотели попросить, чтобы Мамытов Таким образом не вмешивался в жизнь города. Вы ограничиваете разобрались, потому что касается острова практически 80% населения. У нас мужчины уже все зашуганы, потому что есть факты, есть случаи, что уже на дом приходят с угрозами и говорить могут только женщины, и то не все. Я бы хотела, чтобы это в уголовном, процессуальном, прокуратура, все, вот даже президент знал, что у нас творится в городе, какой беспредел, какое давление, под каким гнетом у нас живет население. И сколько может это продолжаться. Во-первых, и во-вторых, то, что мы не хотим его. Вот эти выборы уже показали, что население от него устало. Мы бы хотели, чтобы нам вернули лояльного, деятельного депутата, который будет действительно помогать городу. Принцесса Дыкова, например. Да, да. Хорошо, спасибо. Вы свое обращение оставили? Свое обращение оставили. Все идет под протокол. Вам после проведения проверки мы вам дадим ответ. Вы полностью укажете все факты, которые имеете. Это первое. По Зеленстрою, по директору теплосети, какая ситуация по руководителю Александра? В чем дело? Почему? Рустем Катыч, біздің келгенімізге Малыңыз бар ма, жоқ па? 2 ай болды іштеген бізге. Шарларда, башқа шарларда біз тазалықтың жетекшісін алмастырғанбыз. Біз апрельде келдік. Бұл бірден бір себептері бар. Қанша жылдан бері суал көріп отқан. Шаһардың içindегі тазалық жақсы емес. Башқа шарларда Жакшынакай уже апрель айында гүлдөр өсүп Жакшынакай болуп калган. Инфраструктура жакшы эмес, штаттары туура эмес. Биз ошол себептен эскертүү бергенбиз. Негиз болгон. Негиз болгон, негиз өз каалоосу менен арыз жазып берди. Все, рахмат. Болгон прошлый. Боюнча 5 жылдан бери иштеп атат. Биз ишни болушу текшерip элекмин. Азыр маселе көтөрүлгөн. 5 жылдан бери иштейт. Прокуратурадан байланысты. Порядок. Жүрөбүз. Саламатсызбы? Мен аты жөнүм Мирас Саксенбаева. Мен экинчи топтогу ДЦП диагнозунда инвалидмин, жолдошумдагы экинчи топтогу. Биздин 3 балабыз бар. Ортомчу уулумузду 5 жашта синдромдагы ДЦП тяжелый умственная диссонанс. Это дорога. Машины ездят, это не дорога, это просто там, это ямы, эти камни, это невозможно ходить. Вот. И насчет цен. Цены невозможно высокие. Что в аптеку зайдите, что в магазине за продуктами. Цены как на дрожжах растут. Педагогам, медикам подняли зарплату и цены в 2 раза подняли. А помимо них есть и другие люди, которые должны жить, выживать. Спасибо. Спасибо. Директор завода Баку. Гопернич, стеклотара, лампа. Почему завод простаивает? Надо работать. Почему завод простаивает? Объясните всем.
Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары. Почему завод простаивает? Себеби да, у нас готова одна линия СНД лампочек есть, но ее одну сейчас мы башка цехка передбак, чтобы увеличить объем производства. Ошого идет сейчас модернизация, дополнительное идет изготовление еще 5 линий в Китае заказали. Ошону надо келгенден кийин только вот Кудай буюрса к сентябрю мы запустим СНД линии. Но будут большие объемы там, 30-40 миллионов лампочек в год будем выпускать. И этот вопрос стоит на контроле у руководства страны. И импорт будем тоже там. Секрет эмеспи, секрет маалымат эмеспи. Секрет болсо айтып түшүндүрүп чоңойтуп айтылат элге. Мына рабочийлер келип туруп коюп атышат, биз качан иштейбиз, айлык алабызбы албайбыз деп туруп, мунун баары бар, тигинин баары бар. Түшүндүрүп айтылат да, мына биз модернизация кылып атабыз, чоңойтобуз, объемдордун баарын деп туруп. Эмнеси тиги секрет бул жерде? Наоборот, жакшы кыламын деп атасыздар, туурабы? Түшүндүрүп айтылат. Эч кандай секрети жок, түшүндүрүштөрдү жасап атабыз, эми укпак болушу мүмкүн. Анан укпай калышы мүмкүн эмес, бүт баарын чогултуп, айтсаңар бири-бирин айтып туруп барып атат. Значит, сиз бирөөнүн айткан эмессиз. Өзүңүздөрчө бир чечим кабыл алып туруп, ошо менен жүрөсүз. Элдин баары биякта отурат эчтекени билбей. Извините, секундочку. Завод настаивает не по нашей вине. Надо пускай простой людям делать хотя бы среднюю зарплату. Мы получаем по 3 тысячи, по 7 тысяч. Как нам выживать? Вокруг дети, студенты, больные базы. Мы как нам выживать? Мы получаем 3-7 тысяч простой. Как выживать? Пускай надо делать среднюю зарплату нам. Мы же не виноваты, что завод проставили. Насчет зарплаты мы еще подумаем, я доложу. Еще мы ответ дадим, хорошо, мы придем к этому мнению. В тот момент, когда завод простаивает, какие есть выходы из ситуации. Первое. Второе. Здание по Кутманово, вот эти два здания общежития, мэр, почему не останутся? Сколько денег нужно, чтобы их восстановить? Вообще, какие планы на эти здания? Там действительно очень отличные здания, длинные-предлинные, да, 4-5 этажей. Я тоже обращал внимание на эти здания. Если довести их до ума, много проблем решится с жильем здесь. Түрсбек Батыч, бул жерде мен таанышып чыккам, көргөм, эки жатакана бар. Бул бир жатаканасы бул муниципалдык менчикте, экинчи жатаканасы 76 кесиптик лицейдин жатаканасы. Биз кесиптик 76 кесиптик лицейдин базасында Орус Славян университетинин филиалын ачуу боюнча переговор жүргүзүп атабыз. Министерство образования менен дагы Славян университетинен. Алар келип бизде филиал ача турган болсо, ошол жер жатакана болот. Экинчи муниципалдык турганды болсо биз араб фондторуна сүйлөшүп атабыз. Азыр толук сүйлөшүп бүтүп ремонтторуна эсептеп алар чыгарып берсе, ремонттоп анан өтө муктаж болгон биздин жарандарга ошону социалдык бир пакет катары берсек деген планыбыз турат. Ал боюнча иштеп атабыз. Качан бүтүрүп берет? Срокторду айтыңызчы мынакей. Бул жерде отурат. В течение месяца. Жок, качан бүтүрүп, акча бөлдүрүп, жанагы экинчи имарат боюнча тиги училищени кирип атасыз. Эми училище аны тийиштүү деңгээлде колдонсо, колдонбосо, карт жазып бир өкмөттөн алыш керек да муниципалитетке, туурабы? Жөн эле жата берет. Бирөө муниципалитетке дедиңер, бирөө силердики. Экинчиси мамлекеттик болсо ана разброшенная, дальше она вообще еще хуже болот. Дальше карабаганда таптакыр тиги не относится. Ошону Кат жазып туруп, өзүңүздөргө алып туруп, жанагындай соц пакет кыласыңар, элге таратып ошо карап бериш керек. Экинчи здание боюнча качан бүтүрөсүңөр? Качан кылат? Араб фонддору пока алардан ответ келе элек, буюрса жооп берсе биз бюджетте барбы акча каралган? Бюджеттен бизде развитие каралган эмес, только бизде защищенный статьялар, башка андай развитие жок. Ошон үчүн биз инвесторлордун жардамына муктажбыз. Анда жумуш алып туруп, ошол эки объектти мен ойлойм бир первостепенный важность кылып туруп, ошолорду чечиш керек, действительно. Ал жерге 200-300 квартира кылып койсо болот. Комнатадан андан көп болот, туурабы? Үй жок канча жүрөт, мынакей буга чейин эле бир эже сүйлөдү. Ага чейин бир байке сүйлөдү. Ошолорго берип туруп, бет койсок болот да, туурабы? Ремонт жасап туруп. Туурабы, туура эмес? Бул жерде эже турат, мен тиги
гипке турганга акча жетпей атат, өзүбүздүн пособиябыз ага чейин деп байке сүйлөдү. Адамдардын колдо бар нерсени биз алып туруп бере албай атабыз. Давайте еще вопрос. Аптека. Цены аптека, антимонополия. Аптекалар burada bağlar boyunca, bazarda boyunca çok nege kımbatta bir çok толықтыр маалымат бересіз. Саламатсыздар, құрметті майысушылар тұрғындары. Бұл дарылар бойынша айтып кетсем, бұл жерде дарылар қойылған бағалар бойынша бар, бағалары қойылмаған дарылар бар да. Бағалар қойылған дарылар осы жерде сатылады. Андан жоғары жатса, анда біз шара қолданамыз. Бағасы жоқ, бағасы қойылмаған дарылар бар, аларды ценасы жоғары төмен болдырады. Бірақ сізге қайсы дары, қанша қайтқан азыр атып тұрасыз. Негізі қайсы бағаларға мемлекеттік шектеу бар бағалар бойынша, қайсыларына жоқ. Ошоға түсіндіріп беріңізші. Жалпы жөнінен 1007 дараға бар, списочный болғанда 1007 дараға бар. Бағалар өспей тұрған, бағалар өспей контрольдеп тұрады. Аға оқшош, бөлікше, современный бір бөлікше әмелер болса, спискада жоқ дарылар болса, аларға уже өздері қойы өршеді. Өйде төмен болып тұрады. Қазақстан, Россиядан келген табылар, өйде төмен болып тұрады. Негізі бұл аптекалар бойынша, бұл өте чоң көйгейді. Базарда болсын да аптекалар бойынша бағаларды сөзсіз түрде контроль қылышымыз керек. Аптекадағы дарыларды күні көп жіберебіз, бірақ бізде емне көп, елдің кафеден бардын аптека көп болып жатыр бұл заманда. Ошон үчүн бағаларды өзгөчө контролдоп караш керек да ошол. Рахмат. Эмки суроо. Всем добрый день. Меня зовут Наташа. Можно громче чуть-чуть. Меня зовут Наташа Людмила Васильевна, и я вот с таким вопросом. Здоровье людей – это всегда было и есть на первом месте. Сейчас у нас проводятся перезахоронения урановых месторождений. Эти перезахоронения ведутся работы в общем, в ущелье, где свалка. Но у нас, как у жителей, сомнения, правильно ли все проводится. И, понимаете, должны проводиться обследования именно альфа, бета частицы. Там 9 пунктов лабораторных исследований, которые должны делаться именно компетентными лаборантами. Как мы знаем, наша санэпидстанция, которая предоставляет все-таки ежедневно Алмазу Пелеговичу данные вот этих вот всех результаты, но мы сомневаемся в этом. С таким вопросом мы выходили в начале апреля, были на сессии депутатов, и там было решение выдвинуто создать группу именно из депутатов и активистов. Это было в начале апреля, уже начало июня, группы так и нет. Понимаете? Но, мне кажется, все равно надо как-то это ускорить. Проблема в чем? Скажите, пожалуйста. В нашем сомнении, в правильности заключения вот этих лабораторных исследований, чтобы мы знали, жители, точно ли это делается, и насколько мы охраним, наше здоровье, что не превышает ни радиационный фон, ни какие-то вот эти вот машины не выезжают за черту города. Тем более, вот как мы знаем, рабочие там даже не... Хорошо, понятно. МЧС. Департаменттен эмне кандай жумуш жүрүп атат, түшүндүрүп айтып бериңиз. Саламатсыздарбы, майысуучу тургундары. Замерлер кандай болуп атат? Кандай систематик түрдө замерлер болуп атат? Радиационный фон. Биз азыр жеринде дагы барып келип, биздин министрлик биринчи орун басарында көз мөндүп келип ичкенбиз. Анан ал жерде ошо нормаларды да сакталып атабыз. Биз бул жерге ошо артисттерди чакырганбыз, суроо болбосо толук жооп бергиле деп. Келгендер барбы? Орусча у нас там постоянно
проводятся все необходимые мероприятия. Мы сейчас как раз оттуда, у нас первый замминистра тоже с проверкой контрольных работ приехал сейчас. В 10:00 там встретились, там все мероприятия, все там банк тоже приехал, который финансирует. Все мероприятия проводятся согласно вот этой... Марисуйский МЧС. Лабораторияда ким иштейт, канчалык компетенция специалисттер жооп бериличи? Саламатсыздарбы, мен аты Жанатбек. Долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысымын, ошол калдык сактоочу жерлердин иштери боюнча жүргүзөм. Азыркы мезгилде биздики баардыгы в рамках проекта болуп, проекттин негизин алдын ала проект түзүлүп, проект жүргүзүлүп, ошол проект баардык экспертизалардан өтөт, ошонун алкагында гана жұмыс жүрөт. Анан специалисттер боюнча айта кетсек, ошолор жергиликтүү Майнсу шаарынын лаборатория боюнча сампинг боюнча иштеген адистерине бергенбиз. Алар кирген жана чыккан транспорттардын баардыгын көзөмөлгө алып, өздөрү текшерип турушат. Давайте вот так сделаем. Сейчас подойдут к вам работники областной прокуратуры. У нас как раз открыто, вот недавно создана экологическая прокуратура. Есть там свои специалисты именно по экологии. Они проведут полную, объективную, всестороннюю проверку. Для Майдису сейчас, на сегодняшний день, вопросы экологии – это очень важный вопрос. Правильно? И вода, и воздух, радиация. По всем этим позициям они проведут замеры и дадут вам обоснованный ответ. Хорошо? Можно. Вот. Сейчас тоже говорили уже, что идет давление на наших руководителей, Горзеленстрой и так далее. Горводоканал, Калтаров Равшан отлично работал. В том году уж у нас не было таких отключений без оповещения. За сутки оповещали людей. Почему его убрали? Начальник Горгаза много лет также проработал на этом месте. Тоже убрали, понимаете? Понятно. Хоть немножечко цените людей, их знания, их труд, то, что они вкладывают в город. Спасибо. Емки сұрау беріңіз. Арыз алғыла жана экология бойынша. Емки сұрау беріңіз. Добрый день, уважаемые гости. Меня зовут Сармашева Гульнас. Я жительница города Майнсу. Уважаемый Турсбек Буатбекович, у меня вопрос по передаче городского отдела науки и образования в Наукенский район. Наш город Майнсу является городом областного значения. Численность составляет 27 тысяч. У нас 7 школ, из них 3 с русским языком обучения и 4 с кыргызским языком обучения. Также в одной из школ, в школах численность тоже очень хорошая. Ну, я могу например, 4-ю школу привести, 1326 учеников. В этом году выпускники, уже 5 выпускников, готовы получить аттестаты красного образца. Сам факт, наш город, своя история, свои традиции, свои цели, которые передаем. И хотелось, чтобы наш городок вернули нам в город. С января 2026 года мы этим занимаемся, уже обращались ко всем, но ничего не смогли решить. Поэтому это последняя надежда. Обращаемся к вам. Ну и после этого, если не получится, то, конечно, жители города Майнсу вынуждены будем обратиться к президенту с обращением вернуть нам городок в наш город. Спасибо. У вас есть такое право. У вас есть такое право. Вы в обязательном порядке письменный напишите, соответствующий отдел областной администрации рассмотрит, и на основании каких оснований было принято решение, такое решение, мы обязательно вам ответим. В это же время облано. Так четко жооп бериңизчи. Эмне үчүн Майдисунун гараносу Наукенге кошулган? Эмне негиз болду эле? Бар беле ушундай негиз? Саламатсыздарбы, урматтуу
Майыл шаар тургундары бул Кыргыз Республикасы президентинин 2023-жылы чыккан 370-жарлыгынын негизинде баягы аймактарды реформа жүргүзүү пилоттук режимде өткөн да. Бұл пилоттық режим, Пилоттук режим. толтырат акыркы чечим кабыл элек. Акыркы чечим кабыл элек. Качан бүтөт пилоттук режим? Анын суроогун кое элек, азыр министрлик тараптан чечилет да бул нерсе. Түшүндүрмө болду беле, мына иштегендерге, мугалимдерге, түшүндүрүү болду беле? Түшүндүрмө атайын жүргүзүлүп, чогулуштар жеринде өткөрүлүп, анан азыр бул жерде ошол район шаардык билим берүү бөлүмүндө 2 адиси калган, 1 бухгалтер калган. Бул жерде жеринде гана иштеп турушат. Калган кызматкерлерди ошо Нокен райондук билим берүү бөлүмүнө кошкон. Бизде мындай маселе болот, бул билим берүү бөлүм Нокен районуна кошуп койгон. Жалал Абад областы боюнча билим берүүнүн показательдерди эң көрсөткөн Майыл шаары болгон экен. Күндө бизде родительдер келет, мугалимдер келет, директор школдор келет. Нокенге барып келгенге 80 километр, бир мектептин директори барып келгенге 950 сом кетет экен. Өзүлөрүнүн расходу болуп атат. Анан коопсуздук маселеси. Өтө барып келгенге дагы ошол ким жооп берет деген маселе. Анан бул жерде калыстык болбой атат. Көкжамга Жалал Абад Манас шаарынан 30 чакырым аралыкта алар өзүнчө туруп атат, а биякта кошпогон. Ошол боюнча министрликке да кайрылдык, алар мындай баягы жооп тура эмес берип коюшту. Анан бизде эң башкы маселе ошол балдардын коопсуздугу, мугалимдердин коопсуздугу туруп атат. Анан бул жерде мындай маселе, 2 штатты дагы УМСке ачып коюшкан, бияктан мэриядан ошо финансирование жүргүзөт. Сиз туура эмес айтып атасыз, 2 медатчы иштебейли, бухгалтерлар иштебейли бүгүнкү күндө. Азыр барып көрсөңүз да болот, мурунку көргөндө. Сизге туура эмес маалымат. Бул жерде мектептин азыр бизде бала бакчанын да тендерлери дагы, продукты питаниянын тендерлери да өтө элек. Мындай бизге мындай финансирование кылалык десек, спецсчет жок. Мурун Гарановдо спецсчет болгон, биз местный бюджеттен ошактан берип, ошол система түштүү түрдө мындай иш алып барылчу да. Азыр бизде билим берүү тармагында системабыз финансирование да болбой калды, бардыктары токтоп калды. Эми башка мындай шаарларга жакын болсо, кошсо жакшы болот. 80 километр алыстыкта болду. Бизге өтө мына ата-энелерден сиз кайта бөлсүн деп атасыз. Кайра бизге билим берүү бөлүмүн ачып берсе, бизде мындай жакшы болот. Мы вас поддерживаем, но в то же время я хочу сказать, что наша основная задача, чтобы государственные органы работали максимально эффективно. С этой целью вот, был создан этот проект, да, для соединения. Как она себя покажет, посмотрим. Если она будет неэффективна, тогда придет первоначальное положение. Если будут какие-то более эффектные, более будет качественное образование, более будут лучшие результаты, если городские, республиканские олимпиады будут выигрывать работники, учащиеся города Майлису и все остальное, тогда еще будут приняты соответствующие решения. А так мэр против, мэр должен дальше работать в этом направлении. Рахмат, Еписро. Мен Мира, 39-дон Мира көчөдөн келдим, жителдердин атынан. Биз 23-жылы ПЗО придомовой земельный участокка бергенбиз. Алиге чейин бүтпөйт. Архитектура кадастр неме кылды, а мэриянын согласиясы жок. Бүт төлөмдөр төлөнгөн. МТУ бар. Неменде нормадан көбүрөөк берип коюптур дейт. Нормадан ашкан эмес. Хорошо. Сиз арыз жазсаңыз, мен урматтуу жыйынтыктар айтып коеюн, эшикте бүт мамлекеттик органдардын өздөрүнүн кабылдамасы бар. Ар бирөөбүздөр кат жүзүндө арыз жазып отуруп берсе, ошолордун бүт баары бизге жетип туруп, текшерилип туруп, сиздерге толук кандуу жооп берилет. Ошон үчүн если микрофон жетпей калса, если толук арызыңарды, маалыматтарды айта албай калсаңар, ошол эшикке чыгып туруп, ушул жерде отуруп,
жай жазып берсеңиз де болот. Рахмат. Арызыңызды берип койгула, эми домойду тиги чечейин. Эки суроо. Мисалы сен суроосуна жооп берип койбойт. Булар жака барып эле жооп бересиз. Эки суроо деп коюп. Жашы менин жүргөн. Саламатсыздарбы? Менин аты-жөнүм Намазбек Алтынай. Катуураак. Аты-жөнүм Намазбек Алтынай, Малишадан келгенмин. 1999 бізде мына 7 бала құрбан болып келген. Ошонго бізде 99 элдик деген искелер ачылганда мына 26 жыл толду. Бізде ошол искелерибиз аябай муктажда ремонткочу. 2024 жылы Төрөбаев келгенде биз арыз бергенбиз ата-энелердин атынан. Мен ошол курман болгондордун Намазбек Даниярдын жубайы болдум. Анан былтыркы жылда биздин мурунку мэрибиз ушул искелерди долдуруп өттү деген да. Ушул күнгө чейин биз жооп алган жокпуз. Ушуну ремонтту кылып биз дайыма ушул искелерде Малишанын жетекчилеринин астында биз дайыма ошол жерде митинг болот. Ошон үчүн ошону жакшы карап ошону ремонт берсеңиз суранабыз да. Карап чыктыңызбы? Качып керек. Биз 2 жылга долбоорлорду киргизебиз. Эсте болот. Баткен Коголандагы келишкен. Анан бизде Чернобыльдики дагы эстелиги тургузулган эстек. Ошонун баардыгын комплексно карап туруп, анан кийинки жылкыга биз турукташтыруу фондуна киргизип атабыз. Толук искелерди баарын толук бүтүргөн. Быйыл сметаларын чыгарсак, анан биз абсолютно жооптойбуз. Карап чыгам. Именно ошо курман болгондорду карап чыксак кандай болот? Эми уят эмеспи? Өздөрүнүн тиги мен карап чыгам. Жеке канча акча керек? Азыр бул жолду айта албайбыз. Каяк кеттиңиз тиги Нурбеков Алтынай? Ошол жерде предварительно санатып туруп, губернатордун фонду бар, ошол жака бир арыз жазыңызчы, макулбу? Балким баратылып берилет ушул жерде. Мурунку жылда да мен кайрылдым эле, биздин селебизди алда айтылган болчу да долбоор болгон акча болсо эле долбоор депчи. Өтө акыбалы жаман. Ал жердеги иске долбоор жаман Ошо Стелла өзү же бүт сквердин бүт баарын тең жасаш керекпи? Ооба жасаш керек. Бул жер аябай жаман. Саналуу эле канча акча керек экен башка? Былтыркы жылда айтылган 5 миллиондон 9 миллионго чейин кабылат айтылганда эскенебиз. Урматтуу иш атпаш керек, сөзсүз керек. Эмки жылга киргизбей акча болсо 5 миллион 6 миллион болсо бул жылы деле аракет кылыңыз. Биз өмүрүн мекен үчүн берген биздин тиги жарандарга мындай мамиле кылбашыбыз керек. Макулбу? Рахмат. Эмки суроо. Ассаламу алейкум. Ben Abdullah Aslan. Ben 295 asker bölümçesinde hizmet kıldım. 99-2000 жылы Кыргыз Республикасында колдонгон террористтерге каршы ок атышында мага ок тийип оор жаратылды. Мен контрактын түзүүчүсү болдум. Бүгүнкү күнгө чейин ошону өзүм коргоп келген, кантып келген өлкөмөн бир квартира жердикти сураган. Мына тамаша көрдүңөрбү? 24 жылдан бери аким коргоо министрине дөнгөн. Коргоо министри акимге дөнгөн. Бул Кыргызстанда аким менен наверное коргоо министри эки башка жүрөбү. Мен өз элим жерим мекенимде өз өмүрүмдү өз жанымды курмандыкка дайын. Өлүмдө да коркпойм. Бүгүнкү күнгө чейин ушундай үй маселесине келгенде тааныш билиш же болбосо өз кишилерине бериле баштады. Ал эми кылган кызмат үчүн эмес, алардын тааныш билиштери маселелерди чечип бар. Мен буга чейин очеркте бар болчу. Андан жок, мени доказательстволор түшүнүктүү деп куду ушул жерден Бактыбек Эргешевичтен куду сиз отурган жерде менин арызымды колдонуп, мен маселени чечип берем деп туруп, бүгүнкү күнгө чейин ал киши чечкен жок, караган да жок, жолу да болгон жок.
Анан эми ошого мага bir мүнөт убакыт берип койсоң деле болот. Андан кийин бүгүнкү күнгө чейин ушул маселе чечилген жок. Андан ары мен андан кийин бала болду, бир эле балам бар. Бүгүнкү күндө мен ошол алган майыптыгым менен алган пенсия боюнча ошол баламы окутууга контракт төлөөгө көзөтүп жеткен жок. Мамлекет ошол кезде Аскар Акаевич бизди ошол согуш касаларында алдында силер элге жерге мамлекетке кызмат кылып атасыңар. Биз силердин балдарыңарды же болбосо жакындарыңарды коштор койсоңор турамын. Бергилечи. Ошол кезде Аскар Акаевич айткан болчу. Майып болуп калсаңар балдарыңарды каза болгондордун балдарын өлкөнүн эсебинен окутабыз. Бирок мамлекет тарабынан бир да жардам болгон жок, контракттагы караганда жок, бюджетте менин баламды окуткан да жок. Мына бүгүнкү күнгө чейин менин ошол өлкөмдү, өз өлкөмдү коргоп келген зыяны мен эмес, менин балдарга чейин. Бул күнөөлүү ишти. Мына силер бүгүн мекенге кызмат кылып, элге жерге кызмат кылып атасыңар. Балким силер дагы менин тагдырыма кабылышыңар мүмкүн. Туурабы? Ушул жердеги элдин балдары ушундай болушу. 24 жылдан бeri барбаган жерим жазбаганым калбады. Рахмат. Siz Ушул өзүм жазган катты сизге өз колум менен берип коеюн. бериңиz. Арыз жаздыңыз беле тигил чек алганда? Бұл эми аябай чоң олуттуу маселе экен, бирок мындай өзүбүздөн колдон чечип берели. Сиз чек алганга, участок алганга арыз жаздыңыз беле? Биздин мыйзамдар боюнча ар бир жаран бир жолу участок алганды болуу бар, жаздыңыз беле? Арызда жазгам, очеркте да турам, очеркте бар болуп калам, жок болуп калам. Эми бийлик өкүлдөрү кандай чексе, дал ошону берет. 24 жыл. Өзүңүздөр билесиздер. Тигил ушундай ар бир жаран ушу үйлүү болуп деп туруп биздин президентибиздин демилгеси менен ошол ипотека үйлөр берилип, салынып кайрылсыздар ошол жерде. Кайрылсам, ГИКке баргам, Жалал Абадка ГИКке барган болсом, силер аскер кызматкерлеринин